43 жаштагы ишкер Акжибек Курманбаева Манас айылындагы иштүү келиндердин башын бириктирип, тигүү цехин ачкан. Анын мындай ишти баштоосуна Альянс Алтын өнүктүрүү фонду жардам берген. Тактап айтканда, каарманыбыз пайызы жок 900 000 сом насыя алган. Ишкана учурда буйрутмаларды кабыл алууда. Ушул ишканада заказга эркектерге кийүүчү ич кийимдерди тигебиз. Заказ менен келет, биз услугасын кылып беребиз. Андан нары өздөрү экспортко чыгарышат. Жумуш жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр ошо айылдагы кыз келиндерге жумуш болуп, жумуш менен камсыз кылып атабыз, аракет кылып атабыз. Бул ишти баштоо дагы, азыр жүргүзүү дагы оңой эмес. Бул жерде көп адамдын колдоосу керек. Жалгыз мен кылган жокмун бул жумушту. Бул жерде биринчиден ушул жердеги кыз келиндер мага аябай жардам берет. Анан кийин албетте өзүмдүн үй бүлөм, күнү ушул цехте болуп калабыз, ошол моментте жолдошум, кайненем, кайнелерим ошол колдоо көрсөтөт. Бул ишкананын ачылышы менен 25 адам жумуш орду менен камсыз болду. Атүгүл коңшу айылдардан бери келип иштегендер да бар. Ошо жерде ачылды деген угуп анан келгем. Анан башында уже чисткада иштегем. Азыр уже машинаны үйрөнүп, машина тигип атам. Ошо жерде шарттар аябай жакшы. 2 маал тамагыбыз бар, завтрак, обед бар. Анан ошо бизге айылдагы кыз келиндерге аябай жакшы болбоду. Жаш келиндерге жумуш орун болупчу. Убагында жакшы, өз убагында алабыз. 15 күн сайын айлыга калып турабыз. Тигүү ишкерлигин өнүктүрүүгө салым кошуп жаткандардын арасында 30 жаштагы ишкер Самар Осмоналиев да бар. Ал 3 500 000 сомго Талас шаарында Айчүрөк фэшн ишканасын ачты. Азыр мында айымдардын көйнөктөрү тигилип, Россияга жөнөтүлүп жатат. Ошо 2022 жылдан баштап иш алып барып келатабыз. Ушул ишканада иштеген кишилерге шарттар болсун деп, жарык, жылуу, ремонт кылдык. Анан кийин мындайча айтканда 45-50 кишиге чейин орун түзүп бердик. Заказды түзмө-түз орустар өздөрү. Заказчитерге өзүбүздүн жумушубузду көрсөтүп алабыз. Экспресс доставка деген бар. Экспресс доставка аркылуу тиккен кийимдерди аларга жөнөтүп, алар көрүп эле, даже алар тиякта жатып эле мага акчага отуруп иш алып бара беребиз да. Ишкананын ачылганына 1 жыл болду. Аз убакыттын ичинде коңшу мамлекеттердин текстиль тармагында иштеген ишкерлери менен сүйлөшүп кызматташууда. Мындагы тигүүчүлөрдүн эмгек акысы жогору, ага жараша талаптары да бар. Качественно тиккенге аракет кылыш керек, баарын көңүл буруш керек. Шаблон менен сөзсүз түрдө образецти карап улам ошону чыгарабыз. Ак кийим тиккенден кийин сөзсүз чисткабыз бар арасында. Булганып калышы мүмкүн упаковкага жеткиче. 2 модель тигилет. Бизде качествону аябай талап кылабыз. Акыркы жылдары Талас облусунда тигүү ишканалары көбөйүп, жеңил өнөр жай тармагы өнүгүүдө. Азыр ар бир айылда чакан цехтер да ачылып, бир нече үй бүлөгө да жардамын тийгизип жатат. Ошол эле учурда жергиликтүү казынаны арттырууда да салым кошууда. Жаркынай Тургунбекова, Элхан Арстанбеков, Эркинай Жумабекова, Талас облусу.